Барабар бөлчөктөр көрүп тургандай мисал катарында 16-дан 4 деген бөлчөктү алсак, анда биз бүтүн нерсени 16 барабар бөлүккө бөлүп, анын 4 бөлүгүн алсак, бул барабар 8-ден бүтүн нерсени 8 бөлүккө бөлүп, анын 2 бөлүгүн алуу же болбосо 4 бөлүккө бөлүп, анын 1 бөлүгүн алуу экендиги көрүнүп турат. Же болбосо тегерек торту карасак, анда 16-дан 4 деген бул 16 бөлүккө бөлүп, анын 4 бөлүгүн алдык. 4 бөлүгүн алсак, бул менен 8 бөлүккө бөлүп, анын 2 бөлүгүн алуу же болбосо 4 бөлүккө бөлүп, анын 1 бөлүгү бул көрүнүп тургандай сүрөттөн барабар бөлчөктөр экени көрүнүп турат. Ушул сыяктуу эле 2 бөлүккө бөлүп нерсени анын 1 бөлүгүн алсак, анда 2-ден 1 же болбосо бул 2-ден 1-ге 4-төн 2 барабар, 8-ден 4 барабар же болбосо 16-дан 8 деген бөлчөктөр барабар экендиги көрүнүп турат. Бул жерибиз 16-дан 1 бөлүк, эми бул жер 8-ден 1 бөлүк, эми бул жерибиз 4-төн 1 бөлүк. Бардыгын алсак 2-ден 1 бул бөлчөктүн торттун жарымы же болбосо 4-төн 2, 2-ден 1-ге 4-төн 2 барабар, 4-төн 2, 8-ден 4 жана 16-дан 8 деген бөлчөктөр барабар.